Third conditional. No possibility. Üçüncü şarттуу ниет ыңгай. Биз биринчи, экинчи жагдай жосо ыңгайларды менен тааныштык. Бүгүн үчүнчү шарттуу ниет ыңгайга көңүл бөлүп көрөлүк. Бул биринчи, анан экинчи ыңгайларга, жагдайларга биринчи анан экинчи шарттуу ыңгайлар окшош да. Алар келечекте боло турган нерсени, ошо каалоону ошолор туюндуруп атпайбы? Ал эми бул үчүнчү шарттуу ниет ыңгай, third conditional. Мында өзүңөр көрүп турасыңар, могу жерде no possibility деп турат. No possibility. Демек мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүк жок экен да, бул экөөнү окшобойт. Эми кантип түзүп алабыз? Биринчи ушу ыңгай, жолсо ушул жагдай if'ти коюп туруп, if'ти коюп туруп, анан кийин ыңгайды, ошол ситуацияны коет экенбиз да, андан кийин жыйынтыгын айтат экенбиз. Андан жыйынтыгына келет экенбиз. Муну колдонуп айтыш үчүн биз past perfect алат экенбиз. Демек өткөн, бүткөн чакта, моркеч бүткөн чак. Бүткөн. Ушунун өткөндө бүткөн чак деп алганбыз, ушул экини алып туруп, андан кийин would have деген жардамчы этиштердин жардамы менен would have ага past participle. Эми мынакей муну сүйлөмдөн карасак, if I had won the lottery, I would have bought a car. Эми бул өтүп кеткен, мисалы үчүн биз өкүнүч менен айтат экенбиз да, өтүп кеткен. Эгерде мен лотерейный билеттен утуп калганда, мен машина сатып алмакмын. Карагылачы мунун айырмасын. Жанакы экинчи шарттуу ыңгайда биз эме деп өтүк беле, эгерде мен лотерейный билеттен утуп калсам, анда мен машина сатып алмакмын депчи. Мында болсо, эгерде ошол мен лотерейный билетимден мурун өткөндө утуп калганымда, мен машина сатып алмакмын деп өкүнүч иретинде айтылат экен да, булчу. Бул демек мүмкүнчүлүк жок экен. Бул өткөн чак экен да, өтүп кеткен өкүнүү менен айтуу экен да. Мисалы үчүн өткөн жумада last week you bought a lottery ticket, but you did not win. Демек өткөн жумада лотерейный билет сатып алдыңар, бирок уткан жоксуң. Демек биз өкүнүчтүү нерсени, болбой турган мүмкүн эмес нерсени айтып жатабыз да бул жердечи. Демек утпай калдыңар. Мында да каралачы. If I had won the lottery, мына бул киши айтып атат. If I had won the lottery, I would be rich. Эгерде мен лотерейный билеттен утуп калганда, мен бай болмокмун дейт да. Мен бай болмокмун деп айтып атат бул жерде дагы. Демек уткан жок, анан бай боло алган жок. Демек бул жагдай чындык эмес. Эч качан чындык боло албайт. Ошон үчүн биз эми муну түзүлүштү айттык, демек кантип түзөбүз? Эми кээде биз ушуларга should have, could have, might have деп дагы would have'тин ордуна койсок болот. Мисалы үчүн, if you had bought a lottery ticket, you might have won. Эгерде лотерейный билет сатып алганыңда, балким сен утуп алмаксың депчи. Эми биз бул сүйлөмдөр менен дагы таанышып чыксак, бул жерде айтып атат. If I had stayed at home, I would be okay now. Бул жерде бул киши айтып атат да азыр, эгерде дейт, мен үйдө калганымда азыр жакшы болмокмун да. Азыр жакшы эле оорубай турмакмын дейт. Демек бунун оюнда мындай болуп атат да, өткөндө бул кайда барыптыр? Бул лыжа тепкени барыптыр. Өткөн жумада. I went
skiing at the weekend. Көрдүңөрбү? Лыжа тепкени барыптыр да. Анан аяктан суук тийип, азыр ооруп атыптыр. I am sick now дейт. Көрдүңөрбү? Демек ушул учурда жатып алып ойлонуп атат да, эгерде мен үйдө калганымда, мен лыжа тепкени барбаганымда, анда мен азыр жакшы болмокмун да. Демек had past perfect, had stayed. Past perfect, анан would be okay. Демек would be okay. Мына ушуну кандай колдонуп атабыз. Кийинки да калалы, кайра эле ушул киши да сүйлөп атат, мында минтип атат да. If I had money, I would have been happy. Демек мурун дейт да, мурун. Көбүнчө ушинтип өкүнүчтүү болобуз го. I had no money, I was unhappy. Мурун менде акча болгон эмес, I had no money. Анан мен мындай бактысыз болчумун дейт да, бактысыз болчумун. Азыр деле кайра отуруп алып, азыр ушул тапта айтып атат, эгерде менин акчам болгондо мен бактылуу болмокмун. Демек бул да өкүнүү экен. Эгерде had. If I had money, I would have been happy. Демек менин акчам болгондо мен бактылуу болмокмун. Кийинки сүйлөмдү карасак, if I had seen Mary, I would have told her. Эгерде Мерини көрүп калганымда, мен айтып коймокмун. Демек бул Мерини көрбөй калыптыр. Анан айтылбай калыптыр. If I had seen Mary, I would have told her. Мен аганы айтып коймокмун да, эгер көргөндө, дейт да. Демек көрбөй калыптыр, айтпай калыптыр. If Aygul had been free yesterday, I would have invited her. Эгерде Айгүл кечегини бош болгондо, мен аны чакырмакмын. Демек Айгүл бош болгон жок, аны биз чакыра албай калдык да, ал чакыра албай калыптыр. Демек if had been free yesterday, I would have invited her. Көрдүңөрбү? I мынакей would анан кийин plus past participle would have invited. Унутпагыла have'ти койгонду. Кийинкисинде if he had not passed his exam, he would have been sad. Мурики жерде, бул сүрөттү карагыла. Эгерде ал экзаменин тапшыра албаганда, тапшырып койгондо, же болбосо тапшырганда, анда бул капаланмак эмес. Would have been sad. Кайгырмак эмес да. Would have been sad. He would have been sad. Демек жакшы окуп тапшырып койгондо капаланмак эмес. Эми кийинкиде if I didn't love her, I wouldn't have married her дейт. Демек мына бул жерде бул экөө үйлөнүптүр, Морикини карасак, бул экөө үйлөнүптүр. Демек бул өткөн чакта болуп атат. If I didn't love her, I wouldn't have married her. If I didn't love her, is a contrary to present fact дейт да. Азыркы фактыга бул тескерисинен келип атат. Себеби ал үйлөнгөн. I wouldn't have married her. Бул дагы өткөн чак to the past fact, marry her. Бул дагы өткөн чакка тескерисинен болуп атат да. Демек бул экөө үйлөнгөн экен. Эгерде бул айтып атат да, мен аны сүйбөгөндө, анда мен үйлөнмөк эмесмин. Демек сүйөт экен. Ошон үчүн үйлөнүшкөн экен. If I didn't love her, I wouldn't have married her. Кийинки карайлы. If I had known
his background, I would never have employed him. If I had known his background, I would never have employed him. Демек, егерде мен анын өткөндөгү билимдерин жакшы билген болсом, эгерде анын өткөндөрүн жакшы билген болсом, өткөн жашоосун десек болот, анда мен аны эч качан жумушка алмак эмесмин дейт. Көрдүңөрбү? Демек, бул жерде дагы өкүнүү болуп атат да, эгерде мен билгенде. Демек, билбей калды, жумушка алып койгон. Кийинки сүйлөмдү карасак, if the fox hadn't spoken to the crow wouldn't have dropped the meat. If the fox hadn't spoken to the crow wouldn't have dropped the meat. Демек, эгерде түлкү, if the fox hadn't spoken to the crow wouldn't have dropped the meat. Демек, эгерде түлкү каргага сүйлөбөгөндө, анда карга этти түшүрүп иймек эмес. Демек, сүйлөбөйген бул этти түшүрүп салганда, бул дагы өткөн чакта айтылып атат, бул эме капаланып атат да, ушундай этти түшүрүп алдым деп. Демек, биз бүгүнкү сабакта 3-чү шарттуу ниеттин кайды карап чыктык. Бул жерде жагдай өткөн чакта болгондугу үчүн өтүп кеткен нерселерге өкүнүү менен кантип англис тилинде сүйлөйбүз, ошол жөнүндө сүйлөштүк.